Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен биргеликте класстан тышкаркы окуу сабагында Семетей деген тема менен таанышабыз. Семетейди угуп деле жүрөбүз, бул Манас баатырдын баласы. Анда эмесе баштасак. Семетей Манастын баласы. Атасы Манас дүйнөдөн кайткандан кийин ички душмандар бийлик үчүн күрөшүп башташат. Ошондо апасы Каныкей Семетейди төркүнүнө Букарга алып барып, аман эсен чоңойтот. Семетей 13-кө чыкканда жаа тартып, 15-инде жуу сайып баатыр болот. Өз эл жери атасы жөнүндө кабарды уккандан баштап, жериме кетсем, атамдын өчүн алсам, душмандарды жеңип, элге жөлөк болсом деп ойлойт, тилейт. Аны аткарып, эл жерин ички жана тышкы душмандардан бошотуп, кыргыз элин бириктирген Адилет хан болуп калат. Бийликтеги ички душмандарга да каршы күрөшкөн. Ал калыс, эр жүрөк, элдин тагдыры жөнүндө терең ойлогон, кеңпейил, намыскөй, Манастын ишин андан ары уланган баатыр экендигин көрсөтөт. Эпосто ал мындайча сүрөттөлөт. Таманы менен тик турган, оң колуна каракан, кармай түштү деп угам, каракан кармай түшкөнү. Катылышкан душманды каарданып урушса, канын төгөм дегени. Сол колуна сары заар уучтай түшкөн себеби, сары заардай саргартып, дүмүрүн казам дегени. Семетейди атасы Манас баатыр каза болгондон кийин, апасы аны Букарга алып барып чоңойтот. Ошондо атасы жөнүндө сөздөрдү уккандан кийин, ал кабарды билгенден кийин, ал өзүм элим жериме барып, душмандардан сактаймын деп, өтө намыскөй, эр жүрөк баатыр болуп чоңойот экен, балдар. Бул ырыс саптарында деле Семетей боюнча Семетей кандай болгону сүрөттөлүптүр кыскача. Ошол ырыс саптарыны жаттайсыңар жана Манас баатыр менен баласы Семетей кандай баатырлар болгон экен? Манас баатыр менен Семетейди сыпаттап айтып бергиле.